Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 14 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Чүй областы Сокулук районунда жүрөм. Сокулуктун центринде эле. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Новая көчөсүнүн кесилишинде турам. Сокулуктун мал базары жакын жерде жайгашкан, көпчүлүгүңүздөр билген. Бир 100 метрдей эле батышты карай бассаңыздар, Сокулуктун мал базары, андан бир аз дагы батышта карай келерсеңиздер, бул жакта Red Petroleum деген заправка бар экен. Ошонун жанындагы Новая көчөсү менен түз 290-300 метрдей басып барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Жанында бул жакта мондай пескоблок чыгарган база деп коебузбу, же ушундай объекттер бар экен туугандар. Анан бул чоң трассадан көптөгөн маршруткалар Карабалта тараптан түз Бишкек тарапка деле көптөгөн маршруткалар жана көптөгөн по пути машина таксилер өтөт. Андан ары жакын жерде мектеп, садик, мечет, тойкана, мал базар, Сокулуктун центри деле анча деле алыс эмес туугандар. Бир аз эле бассаңыздар, центрине деле бара аласыздар. Эч канча алыс эмес. Ушундай объекттер жакын жерде жайгашкан. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым туугандар. Сиздер мына ошол көпүрөдөн же болбосо пескоблок чыгарган объекттен ориентир алып, бул Новая көчөсү менен түндүктү карай басып бара бересиздер. Мынакей туугандар, чоң трассанан 300 метрдей түндүктү карай басып келип, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай үй 2 этаж болуп салынган туугандар. Азыр үйгө жакын бар калган маалыматтарды берем. Үй жөнүндө, жер жөнүндө айтсак, жердин аянты 6 сотук экен. Түндүк тараптагы чекарасы бул жакка чейин, түштүк тараптагы чекарасы бир аз өйдөрөккө. Ал жерде белгилүү болуп турат. Негизинен келсеңиздер, үй ээси сиздерге тактап берет. Азыр көргөзөйүн десем, эч кандай забор жок болгонуна байланыштуу так көргөзө алган жок. Кыскасы, бул жакка чейин болуп калат. Анан бул жолдон бул жагы деле үй ээсине караштуу экен. Дарыяга чейин, агым сууга чейин үй ээсине караштуу экен. Анан видеонун башында эле буякта көргөзүп айта кетейин. Бул жактар салкын, көрүп турганыңыздардай бактар туугандар. Тынч, салкын жер экен. Анан кандай тапчаң коюп келип жашасаңыздар, бул жактарда мындай шашлык кылып салып отура турган жер кылсаңыздар делип отурмун аке. Бул жакта суу агып турат туугандар. Андан ары мектеп жакын жерде бар. Жана видеонун башында айткандай эле мал базарга деле жакын туугандар. Сокулуктун мал базарында эле эч канча алыс болбойт. Чоң трассага 300 метр болуп калат экен. Садик, больница, мектеп, базар бар жакын жерде. Жана чоң трасса деле жакын жерде. Ал жерден көптөгөн маршруткалар Карабалтага жана Бишкек шаарына өтөт туугандар. Мынакей бул үйдүн алды тарабынын көрүнүшү. Негизи план боюнча үй ээлери бул жерлерге тепкичтерди кылып, кыскасы навестерди кылып, бир башкача пландары болгон экен. Келсеңиздер, может сиздерге кызык болсо, үй ээси өзү деле айтып берет. Андан ары ылдый тарапта скважина бар экен туугандар, таза артезиан суусу. Ал жерден Сокулуктун көптөгөн элдери келип суу алып кетет экен. Сиздер бул жерде кимден ким алсаңыздар, ошол артезиан суусу деле жакын жерде болуп калат. Жана бул жерде центральный суу деле бар экен, свет бар туугандар. Мынакей, мына ошондой көрүнүштө. Анан үй жөнүндө айтсак, 200 квадрат метр экен. Мынакей кирпич менен бүтүрүлгөн. Фундаменти 1 метрдей бийиктикте көрүнөт. Камча ылдый тарапка түшкөндө келип үй ээсине сурап алсаңыздар болот туугандар. Бул мына түндүк тараптан көрүнүшү. Фундаментке жана сейсмопояске арматуралар ташталып, өзүм үчүн салган бул үйдү дейт үй ээси. Өзү үчүн салынган үй, бирок азыр кандайда себептерден улам сатылаттыр туугандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Бул алды тарабы. 200 квадрат метр деп айттым туугандар. Азыр ички бөлмөлөрүнө кирип, сиздерге көргөзөйүн. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Киргенде бул жерде холл туугандар. Андан ары түз оң тарапка бурулсак, бул жакта дагы бир бөлмө. Кухняга расчет алынган болуш керек, менин оюмча. Ылдый тараптары толтурулган туугандар мынакей.
потолок мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Жана айткандай эле арматуралар ташталып, сапаттуу кылып өзүбүз үчүн фундаментини деле, сейсмопоясын деле куйганбыз дейт. Кирпичини деле жакшылап салдырганбыз өзүбүз үчүн деп айтты үй ээси. Анан ушул холдон сиздер экинчи этажга чыгып кетсеңиздер болот экен. Азыркы учурда тепкичтер коюла элек. Ушул жерге ошо таланган тепкич коюу үчүн ушул жерге жай калтырылган. Көрүп өзүңүздөр деле байкап турасыздар. Анан ушул эле жерден түзөтсөк, бул жакта узун туурасы 7,5 4,5 болгон зал жайгашкан. Батыш тарабынан эки чоң терезеге да жай калтырылыптыр. Потолок мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден кайра холго чыгып, сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө. Окей. Потолокко өзүнчө жыгачтар, анан экинчи этажынын полуна өзүнчө мондай жыгачтар коюлган. Өзүнчө. Кийин басканыңыздарда потолокко эч кандай потолоктон үн чыкпайт. Ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра холго чыгып, бул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан туугандар. Негизи боюнча бул үйдү туугандар үй ээси менен биргеликте биз комментарий берип тарткан болчубуз. Ал видеону мен случайно память болуп калып өчүрүп алып, кайра келип аткан учурум, өзүм тартып аткан учурум. Бул жактын чыгыштарынан терезе орнотулган. Биринчи видео негизи кызыктуу болуп чыккан болчу. Кызыктуу тартылган болчу, ээси менен биргеликте тартылганы. Анан мен аны фокустан удалить этип алдым. Так, эмне маалымат кайсы жерде калды эле? Маалыматтар жердин аянты 6 сотук туугандар. Ал жөнүндө айттым ошо видеонун башында. Кызыл китеби бар. Теманы ачып кетсем, ушинтип кайсыл жерден сүйлөп атканымды унутуп коем туугандар. Эми сиздерге экинчи этажга чыгып, экинчи этажды көргөзөйм. Мынакей, жана айткан. Бул потолоктун жыгачтары өзүнчө, мынакей. А бул экинчи этаждын полунун жыгачтары. Өзүнчө туугандар. Эми бул экинчи этаждын көрүнүшү туугандар. Бул жерде деле биринчи этаждагыдай формада бөлмөлөрдү ажыратып алсаңыздар болот. Биринчи этажда 5 бөлмө, экинчи этажда дагы 5 бөлмө болот экен. Экинчи этаждагы холдун чыгыш тарабынан балконго жай калтырылган туугандар, мынакей. Кенен бул жакта мына куштардын үнүн угуп, бул жакта дарыянын суунун үнүн угуп, чайдан ичип отура турган эмес болот экен да бул жерчи. Чарчап калдым. Чыкканча кечке мен жумуштар менен жүрүп, ушул тепкичтен чыкканча чарчап калдым туугандар. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө. Жанагы ылдыйдагыдай эле формада экен. Анан түзөтсөк, бул жакта зал. Ылдыйдагыдай 7ге 4,5 размердеги зал туугандар. Потолоктор деле бийик. Көрүп турганыңыздардай жана батыш тараптан 3 терезеге жай калтырылган. Ушундай көрүнүштө. Азыр тышкы тараптан кандай көрүнөт, ал жөнүндө деле сиздерге маалымат берем. Бияктарында көргөзөйүн дагы. Анан ылдый тарапка түшөйүн туугандар. Окей. Бул үйдүн түштүк тараптагы бөлмөлөрү. Бул жактан деле бир терезе орнотулган. Эми мен үйдүн кайра эле коросундамын туугандар. Суу свет жөнүндө айттым, центральный суу деле бул жактан жакын жерде артезиан суусу деле бар. Жана жаныңыздарда тапчаң кылып отурам десеңиздер, река дарья деле бар экен. Дарыянын жана дарактар түбүнө тапчаң кылып өзүңүздөр кайф кылып отурсаңыздар болот. Эми сиздерге бир суроо бар эле туугандар. Могу чыгарылыштарды өзүм жалгыз сүйлөсөм жакшыбы же үй ээлеринин деле пикирин угуп, үй жөнүндө маалымат алсаңыздар сиздерге жакшыбы? Ошол жөнүндө комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Ал нерсе мага өтө чоң жардам дейинби же болбосо менин чыгарылыштарым үчүн чоң мындай мааниге ээ десе деле болот. Эми
үйдүн бул түндүк тарабы. А бул үйдүн батыш тарабы туугандар. Мына жанакы батыш тараптан коюлган терезелер. Кукушка кылып калтырган дейт. Кукушкасы эмне мен түшүнбөйм, аны деле ачык эле айтып берейин. Үйеси менен буга чейин биз үй тарткан болчубуз ушул үйдө. Ал видеону удалить этип алдым деп жана айттым го. Ошондо үйеси айткан болчу, кукушка кылып ушундай 3 терезе калтырганбыз деп айткан, 3 терезеге место. Анан батыш тараптагы бул кошуналар менен чек арада монча жер бар экен. Бул жакка үйесинин айтуусу боюнча үй ээси өздөрү негизи толук кылабыз деген планы болгон экен. Сиздер деле кимге жагып аткан болсо, кандай оюңуздар болсо ойлонуп, же кааласаңыздар комментарийге өз оюңуздарды жазып коюңуздар. Андан ары бул түштүк тараптагы кошуна менен болгон чек ара 1 метр, бул жакта 1,5 метр жер болот экен сиздердики. Ошол жерден баштап чек ара болот экен туугандар. Негизи азыркы учурда чек араларга эч кандай забор салынбаганга байланыштуу мен кандайдыр бир нерсеге карап ориентир бере алган жок. Ошого келсеңиздер, үй ээси кызыл китебинен карап сиздерге чек араны тактап берет. Ошол жерден кызыл китеби бар, жери 8 соток, анан жолдун ары жагындагы модарактар турган жерлер деле сиздерге караштуу болуп калат экен. Эми эмне маалымат калды туугандар? Эмне маалымат калды? Мынакей үй, бул үйдүн чыгыштарга бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасыны $30,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Бир аз сүйлөшүү болот деп айтты. Ээсинин номерин мен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан мынакей бул жактарга кандайдыр жер жемиш эксеңиздер болот экен туугандар. Буяка үй ээси өзү негизи тепкич кылам деген экен. Тепкич кылып, кыскасы үй ээси элестеткенди биз элестете албайбыз. Ошол айткан сөздөрүнү, айткан пландарын сиздерге айтып жатам. Ошол туугандар, негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Бул жактагы Сокултун мал базарын көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Ошол жерге жакын чоң трассага 300 метр чыксаңыздар эле Бишкекке же Кара-Балтага көптөгөн маршрутка машиналар өтөт. Бул жагы мына тынч, буякта дарактар, парк сыяктуу, жанында река, документтер боюнча эч кандай проблема жок. Кызыл китеп бар экен, үй 200 квадрат метр, 2 этаж үй туугандар. Баасы $30,000 сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сонун жер экен, мына тынч, кээде куштардын үнү угулат. Монтип элдер бул жакта бир аз отурушат экен, эс алып ылдыйракта, могу дарыянын жээгинде. Сиздер эмнеңиздер ушундай дарыянын жээгинде көп сүйлөп койдум окшойт туугандар. Кыскасы $30,000 кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар. Лайктан басыңыздар, достор менен бөлүшүп коюңуздар.